Бакыянда шайлоо эл көп. Президенттик шайлоодо дагы, Жогорку Кеңештин депутаттарынын шайлоодо дагы мынчалык болгон эмес болчу. Машинада эң көп мына. Маданият үйүнөн баштап, тетик поворотко чейин машина. Алтымыш 49-чу Бакыян шайлоо. Вот талапкерлерден пикир алып койлу, аштана келбейм бирке. Шайлоо учурундагы бир эмоциялар менен бөлүшкө болушпу. Кандай болуп атат? Элдин активдүүлүгү кандай? Аябай активдүү болуп атат. Жогорку Кеңештен ашып кетип окшойт. Айыл жергиликтүү кеңеш. Кудай буйрса, Кудай кааласа, баары Алладан эми. Алла жардам берсин. Биз колдоп берсе, Кудай буйрса. Утканга да, утулганга да даярсыздар. Баарына даярсыз. Ийгилик буйрса. Жакшы. Бул жакта Арсланбек талапкер өз пикирин билдирип өттү. Тамчыбулак айылынан да, Бакыян айылынан, Камаш айылынан бардык айылдар бар. Катышуучулар аябай активдүү болуп атат. Бардык талапкерлерге ийгилик каалайбыз. Коомчулуктун ою бул жерде процесстерди чагылдырып аткан талаштыгынын балдары ыраазычылык билдирет, ар дайым ыкчам маалыматтарды таратышат. Татыктуулар өтсүн. Элдин керегине жарагандар өтсүн. Калайсыздар? Ошо татыктуулун шайлайык. Бизде Бакыян айылында жергиликтүү кеңешке шайлоо жүрүп атат. Азыр саат 1-ге 600дөн ашык адам келди. Жалпы шайлоочулардын саны 2447. Ошондо 4төн бири кетип калды десек болот. Быйылкы шайлоо биринчи жакшы өтүп атат, күнгө жакшы ачылып кетти. Бул шайлоонун биздеги эң биринчи өзгөчөлүгү быйыл аялдар үчүн квота бар. Биздин 16 кандидаттын 5-өсү аял кишилер, калганы эркек адамдар. Ошол 11 мандат бар бизде. Кийиндарды, мыктыларды шайлап берет дейбиз деген ишенич бар. Үлгүлүү шайлоочу болом десеңер, Жаңыбайда үлгүлүү болбу. Атайын шаардан келип шайлоого катышып атат, жаке.